Албетте, кандай гана бала болбосун, бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Ма мин маулудин илля ва шайтану ямассуху хина юлад фастахилла сарихан мин масси шайтан илля Марьям ва ибнаха." Аллаху акбар. Кандай гана бала төрөлбөсүн, төрөлгөндө шайтан аны сөз кармайт экен баланы. Ошон үчүн ал кыйкырат ыйлайт да. Бирок Марьям жана анын баласы Иса андай болгон эмес дейт. Bir rivayetlarda gelет, шайтан мычкыйт, шайтан саят, шайтан кармайт деп келет. Малку, ялкузуху шайтан, bunday деп та келет, асараху шайтан, bunday деп келет, ятану шайтан деп келет. Демек ушинтип мычкыйт экен дагы, кысат экен дагы, ошон үчүн бала ыйлайт экен. Бала ыйлайт. Бала төрөлгөндө бардык бала кыйкырып келет, ыйлап келет да. Ошо шайтандын сайганынан экен. Шайтаны мычкыганынан шайтан тийген. Бирок Мариямдын баласы Иса алейхиссалам, Мариям алейхиссалам экөөнө бул шайтан мындай тийген эмес деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте алып келип атат. Анас радиаллаху анхудан риваят, ал бир туганын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келгенде, пайгамбарыбыз бир туганды тахник кылды, тахник деп койгону, ал бала төрөлгөндө курма чайнатат. Курма. Ознасы коет, ошон тахник деп. Анан кийин Осаммаху Абдулла. Аны ат койду, Абдулла деп ат койду. Хадисте дагы келет, пайгамбарыбыз айткан: "Куллу гуламин рахинатун би акиқатихи tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu." Ар бир бала наристе төрөлгөндө анын акыйка берилет. Ошол акыйка анын залогу болот. Рахина деген Алла Тааланын алдына ким акыйка баласына бере турган болсо, Аллага аманат, Аллага залог тапшыргандай болуп калат. Алла Таала аманат залогго кыянат кылбайт да. Ошон үчүн буну Рахина деп коет. Ва тузбаху анху yawma sabi'ihi, 7-нчи күнү ал ошол бала наристенин атынан, эгерде уул болсо шариятыбызда 2 кой, кыз болсо 1 кой кан чыгаруу сүннөт амалы. 7-нчи күнү. Жана ва юсамма ат коюу дагы. Жана анын чачы алынат дейт. Бул мынакей риваятта келип атат.